Muzika sabagı 5. класс 4. çeyrektin 3. sabagı. Сабакты даярдаган Жалал Абад облусунун Ноке районуна караштуу номер 1 Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин информатика жана музыка мугалими Курманбек Исманов. Сабактын темасы Залкар манасчы Саякбай Каралаев. Балдар, азыр бизде музыка сабагы. Сабакка керектүү окуу куралдарыбызды алып даярданабыз. Даяр болгон болсок, видео сабагыбызга көңүл бурабыз. Урматтуу окуучулар, анда эмесе сабактын башында бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулайлы. Анда биз сиздер менен азыр музыка деген сөздү чечмелейбиз. Музыка мамлекетибиз, улутубуз, зоболобуз, ынтымагыбыз, Кыргызстаныбыз алгаласын. Силердей билимдүү, илимдүү, шайыр кыздар балдарыбыз турганда Кыргызстаныбыз ар дайым алгалай берет. Урматтуу окуучулар, анда эмесе сиздерге жагымдуу маанай катары төмөндөгү ырдестени белек кыламын. Айтурган Курманбек кызы Айыл кечи. Kızarıp ısık günün batkan, çımçıklarım sulu
Урматтуу окуучулар, биз жакшы маанай менен сабакты баштап алдык. Биздин бүгүнкү сабактын темасы Залкар манасчы Саякбай Каралаев. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, сабактын башында мен силерге блиц суроолорду берейин. Суроолорго активдүү катышып, так жооп берген окуучулардын билимин баалаймын. Суроолорду силер экрандан көрүп турасыңар. Мен бул суроолорду WhatsApp группадан да ар бириңе жиберип коёмун. Суроолорду жазып алган болсоңор, мен силерге Манас эпосу жана улуу манасчы Саякбай Каралаев жөнүндө кыскача маалымат берип кетейин. Манас эпосу. Манас кыргыз элинин улуу баатырдык эпосу. Манас эпосу дүйнө жүзүндөгү эң чоң поэма болуп эсептелет. Ал 500.553 саптан турат. Бул көлөм манасчы Саякбай Каралаевдин айтымындагы Манас, Семетей, Сейтек үчүттигинен куралып саналат. Манас эпосу кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган эпикалык чыгарма. Кыргыз элинин дүйнөлүк маданият казынасына кошкон эң зор салымы. Манас эпосу Жакып хан уулу Манас баатырдын жана анын укум-тугумунун эл жердин азаттыгы, биримдиги жана элдердин достук карым-катнашын бекемдөө үчүн күрөшүн баяндаган эпикалык дастан. Көлөмү боюнча ага теңдеш дастандар жок. Бул дастан Манас, Семетей, Сейтек бөлүмдөрүнөн турат. Айрым манасчылар аны 8 урпагына чейин айтышат. Манас эпосунда кыргыз элинин үрп-адат, каада-салты, чарбасы, жоокердик турмушу кеңири чагылдырылган. Кыргыз эли жөнүндө өзүнө камтыган маалыматтардын негизинде Манас эпосу кыргыз элинин маданиятынын туу чокусу деп аталып калган. Саякбай Каралаев. Саякбай Каралаев Тоң районунун Семизбел айылында 1894 жылдын 7 сентябрында туулган. 1917 жылы Кызыл гвардиячылар отрядына өз ыктыяры менен кошулуп, Кызыл аскер менен бирдикте Сибирде, Алматада, Бухарада советтик бийликти коргогон. 1921-1931 жылдары Каракол районундагы Маман жана Ырдык айылдык кеңешинин башкармасы болуп иштеген. 1930 жылы Саякбай Каралаевди Кыргыз АССРнин эл агартуу комиссариятынын тил жана адабият илим изилдөө институтуна иштөө үчүн чакырышкан. Анын айтуусу боюнча Манас эпосун жазып алышкан. 1936 жылы аны Кыргыз мамлекеттик филармониясына Манас айтуучу катарында кабыл алышкан. Манасчылык таланты анын балалык кезинде чоң апасы Такиштин таасири астында ойгонгон. 1918 жылдан Саякбай Каралаев Манас эпосунан үзүндүлөрдү өз алдынча айта баштаган. 1924 жылы ал белгилүү манасчы Чойке Өмүров менен жолугуп, бир нече жылдар ичинде андан Манас эпосун айтууну үйрөнгөн. Саякбай Каралаев өзүнүн эскерүүлөрүндө белгилүү манасчы Акылбек жөнүндө дагы өзүн устаты катары эскерген. 1930 жылдан көрүнүктүү манасчы болуп эсептелген. 1935 жылдан Каралаевдин толук варианты боюнча Манас эпосун жазуу иши башталып, 1937 жылы Үч иттиктин биринчи бөлүгү, кийин Семетей, Сейтек жазылып алынган. Мурда белгисиз болгон Кенендин, Алым Сарыктын жана Кулан Сарыктын окуялары эпостун уланысы болгон. 1971 жылдын май айында Саякбай атабыз катуу ооруйт. Көргөндөрдүн айтымында ооруганына, кыйналганына карабастан күңгүрөнүп Манас айта берген. Саякбай Каралаев Манастын өлүмдөн дагы күчтүү экенин айтып, 1971 жылы бул дүйнөдөн кете берди. Аяш көтөрүбөзгө чара жок. Көк жалдардан айрылып көңүлсүз калган бейбаксың. Жөгөт чоктугунун эркек бала жогу. Балдар,
биз силер менен Манас эпосу жана Залкар манасчы Саякбай Каралаев жөнүндө маалыматка ээ болдук. Эми бүгүнкү сабакты бышыктайбыз. Бүгүнкү сабакты бышыктоо үчүн мен силерге атайын тест түзгөм. Тесттин фрагментин экрандан көрүп турасыңар. Бул тестти шилтеме аркылуу мен силерге WhatsApp группага жөнөтөмүн. Балдар, мен силерге телефон аркылуу шилтеме менен тестке кантип кирүүнүн жолдорун көрсөтүп берейин. Биз WhatsApp группадан өзүбүздүн группага киребиз дагы мен жиберген шилтемени басабыз. Шилтемени бассак, мына биздин тестибиз ачылды. Бул жерге биз бүгүнкү числону басабыз. 12 апрель. Анан алдыга деген баскычты басабыз. Суроону окуп, жоопту тандагандан кийин алдыга деген баскычты басабыз. Кийинки суроого өтөбүз. Кийинки суроону окуп туруп, керектүү жоопту басып туруп, дагы алдыга баскычты басабыз. Ошентип 10 суроо бүткүчөктө жооп беребиз. Андан кийин жыйынтыгы чыгат. Эң туура жооп берген окуучуга аягында эң мыкты деген сертификат берилет. Ар бир суроого 1 минутта убакыт берилет. Анда эмесе силерге ийгилик. Үй тапшырма. Балдар, үйдөн китептин 111 бетиндеги тема боюнча суроолорго жооп жазасыңар. Манас эпосунан үзүндү жаттайсыңар. Залкар манасчы Саякбай Каралаев жөнүндө окуп келесиңер. Мындан сырткары тестке жана блиц суроолорго WhatsApp группадан жоопторду күтөмүн. Бүгүнкү берилген тапшырмалардын жыйынтыгы менен мен силердин билимиңерди баалаймын. Баалоо жыйынтыгын WhatsApp группадан ар бириңе жөнөтөмүн. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калгыла.